Ысык-Көл областы Тон районунун Бөкөнбаев айылы. Жолугучу Алтымышбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 5-Б классынын окуучусу Баатырбекова Айназик. Ысык-Көл кыргыз бермети бергендей ата бабам кылып энчи. Ысык-Көл кыргызымдын болот кенчи. Далайды айыктырган кеселинен ооруга каршы туруп болуп эмчи дегенди. Ысык-Көл Кыргызстандын ар бир кишинчи сыймыктануучу жери. Тоо ичинде көл бар. Анын айланасы тоолор менен курчалган. Дүйнөдө эң суусу таза көлдөрдүн бири. Суусу шоор, туздуу, ичүүгө жарабайт. Бирок дарылык касиети жогору. Жергиликтүү эл көбүнчө алма, өрүк, картошка сатуу менен күн көрөт. Жигиттер көлдөн балык кармайт. Көлдүн балыгы өтө даамдуу. Балыкчылыкка кызыккандар көп. Балыктын 22 түрү кезигет. Анын ону башка жактан алынып келинген. Рейдсиз, эсепсиз кармалар. Ошон үчүн бул тармактын келечеги да коркунучтуу. Ушинтип отурсак, балык жоголушу да мүмкүн. Ысык-Көлгө ар тарабынан Чыргалан, Түп, Каракол, Чоң Кызыл суу, Жуугу, Барскон сыяктуу чоң дарыялар куят. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Бул таң каларлык кубулуш. Жайында жарым миллиондой туристтер келип, ден соолугун чыңдап кетишет. Көл жайы жай мезгилинде өтө кооз жана өтө жандуу. Бул жака шаардын ысыгынан жана ызычуусунан жазагандар келишет. Анткени кечинде жээкти жана тоолуу капчыгайларда күн салкын. Ал эми Таңкабанын тазалыгын айтпаңыз. Бир күнгө келсеңиз да көз жоосун алчу бир нече жерди капчыгайларды жана камиондорду көрүп, атка минип, шаркатма жана сууга түшүп үлгүрүү мүмкүн. Узакка калып, жээкте күнгө каптанып, улуттук нуктагы фестивалдарга барып, күчүңүздү сынап кетсеңиз болот. А балким өлкөнүн эң бийик чокусу Хантигерди багындырасыз. Ысык-Көл бизди башка жактарга таанытып жатат. Ошондуктан баарыбыз бирге Ысык-Көлүбүздү сактайлы.